Бүгін мындай айткым келип атат башка кырынан. Мындан ары ошо адамзатта оору, кырсык, кыйынчылык, табигый кырсык, вирустун түрү, үй-бүлөдө пикир келишпестик, улуттар аралык согуш, айтор жакшы күн болбойт деп айтсам болот. Эмнеге дегенде адамдын деңгээли ошо биз айтып жүргөндөй улуулук сыпаттан аябай ылдый түшүп кетти. Өзүн тааныбайт, өзүнүн ошол ааламдан келгенин жана кайра ошо аалам кызматка эле келгенин, өзөгө өстүргөнү эле келгенин билбейт. Көксөгөнү ушул көр оокат, көр түйшүк, ошо көр албастык, жердик жашоого эле мээс иштеп алды. Кудайга эч найразы болбош керек. Кудай жаратканда адамга баардык нерсени берип жараткан. Ошол адамдын жаңдоордо күн баш болот. Күн баш болгондо башы толук иштеп, башы ошо ааламдын ролун аткарып калат. Демек, адамдын башы, ар бир адамдын башы жаратуучу же болбосо кыйратуучу, ушу башы карап турган голова. Чын эле голова тело. Ушу телонун башчысы голова. Ушул иштебесе, ушул башы менен телосын соттоп оңдой албаса, сезимдерин башкара албай арак ичип кетет. Ушул башы жердик көр жашоого иштеп алса, акыл калдырып, отурумду калтырып, ошол башы өзү шайтанга айланып алат жерге иштесе. Ааламга чындыкка карап иштесе, ошо башы аалам ролун аткарып берет. Кудай баардык нерсени берген. Мына тамак ичкенде ошо ашказанды тамакты сиңирсин дегендей, тамак ичеgiге барганда ичегиден сыртынан кан питание алып, ошо танды тейлегендей ичегини берип, ошол канды тазалап туруш үчүн бөйрөктү, боорду бергендей, танды сактап туруш үчүн баардыкты берген. Керек болсо, кыргыздар айткандай, жан жер деп айткан жеринде дагы ушул жанды, нервти, эмоцияны сактап туруу үчүн берген. Ошо аял эркек мамилеси ал төрөтүп эле үй үчүн берилген эмес. Бул эмоциядан чыгаруу үчүн. Ошо жан жерден нервге баардык туташ болгондуктан ошо нервин тынчытуу үчүн, өмүрүн узартуу үчүн, өлбөстүк үчүн интимный чувство дегендей ошол чувствода адам сакталып, ошол жаны кармалып туруу үчүн баардыгы берилген. Басып жүрүү үчүн бут берилсе, сактануу үчүн ушу көз берилсе, ошондуктан адам эч нерсенин мындай изучать эте алган эмес, пайдалана алган эмес. Ушу башын да пайдалана алган эмес. эмнеге келгенин билген эмес.
мисалга ошол жан жеринде пайдалана алган эмес азыркы күндө. Мисалга 80 бай, 90 бай, 60, 70 деген илгери байкелер бар эле, аттары ошондой. Анан ошол жашка чыкканда аталары ошо балдарды көргөн имиш. Ал аталар ат минип жүргөн, такай кыймылда жүргөн, иште, жумушта, ою бийик болгон, нерви тынч болгон, майда нерсени могу жашоону нараак караган. Ошол аталар көп жашаган. Себеби ошу жан жери өз ордунда болгондуктан. Азыркы балдар болсо 25-30га чыкпай эле, 40га чыкпай эле ошо жан жерин пайдалана албай, нерви тынчыбай, арак ичип кетип аткан ошол, сигарет чегип кетип аткан ошол. Ошо улуу эл керек болсо 17 жашка чыккыча кызын берип турмушка узатып, андан өтүп кетсе эле карадалы болуп кетет деп экинчи аялдыкабы же токолот алганбы ошого берип, анткени ошол нерви сакталып калсын деп. Бул уят сөзгө окшогон менен өзү бул уят деле сөз эмес, бул өзү бир улуу иш. Мындай Кудай баардыгын бергенин түшүндүрүп атам да. Ошондуктан аял эркек жашоосун ошон үчүн кошкон. Бирин бири сактоо үчүн. Ошол мамиле дагы адамдын өмүрүн узартып, нервин тынчытып. Нерви тынч болсо, эмоциясы жок болсо, оору болбой, семирип кетүүбү. Анан эми муну медиктер деле ошол деңгээли жетпейт окшойт, ошону бир далилдеп, түшүндүрүп, окутканга, жок деген ошо мединституттан, жогорку окуу жайлардан дегендей. Анан ошон үчүн Кудай адамга баарын берген. Анан ошо адамдын деңгээли түшкөндүктөн башын деле пайдалана албай, ушул деңгээли түшкөндүктөн Кудай берген танды деле, жанды деле пайдалана албай, оорутуп, жан эмне экенин түшүнбөй, тан эмне экенин түшүнбөй эле анан бүгүнкү күндө эң чоң кризисте туруп атат. Жаңы доордо мына адамдын анатомиясы, могу телосу, пенденин анатомиясы, астрологиянын периште арбайдын ролун аткарыш керек. Адам бул дүйнөгө эмнеге келет? Же болбосо мына могу ак карада турган пенденин корпусу жаңы доордо ошо арбай периштенин ролун аткарыш керек дагы. Ошол мен улуумун деп, мен жаратуучумун, мен пенде эмесмин, мен периштемин, мен пенде эмесмин, мен арбаймын, мен улуумун деп ошол аурада жашаш керек. Болбосо азыр ар бир үй бүлөдө ар бир адам жанын сактап калуу эң чоң маселе болуп калат. Жаңы доордо эң оор мезгил келип калды. Кудайдын талабы, ааламдын талабы ушул гана. Сенин анатомияң астрологиядан жаралган. Эненин курсагында эмнеден жаралды? Тондун ичинде жаралды. Эмнеден? Энергиядан пайда болду. Жүрөк сокту, жан кирди, ошентип отуруп бир тондон сыртка чыкты. Биринчи жолу сыртка чыкканда бала, төрөлгөн бала аба дем алат.
Ошон үчүн жанагы мурду башын тазалап ийип атканы, биринчи жолу оозуна тамак алат, ошон үчүн сары майды оозуна сала калганы, ичегисин тазалап кетсин деп, майлап кетсин деп. Ага чейин бир дүйнөдө жашат, энергиядан бир тондун ичинде жаралды. Жан бир тондун ичинде жаралды да, жатты дагы там болуп жерге түштү. Кайра ошо тандын ичинде жан жүрдү дагы, анан кысматын кылды, мээсин жетишинче, заманына жараша, илгерки заман, азыркы заман, эволюциясына жараша. Жан кетти, тон калды. Ошол көрдүңүзбү, адамдын анатомиясы астрологиядан жаралып атат. Астрологиядан, ошо жандан жаралып атат, энергиядан жаралып атат. Анан астрологиядан жаралгандыктан адамдын анатомиясы астрологиянын, арбайдын, инопланетандын, 7 катар ааламдын ролун аткара алат. Ошол мен деп жаңы доордон мурун мен аялмын, оокатым калып калды, эрмин, оокатым калып калды, балдарды багыш керек эле дегенде бир психологияда жашаса, азыр болсо мен улуумун деп, мен жаратуучумун деп, мен куткаруучумун деп, бул дүйнө ааламдык жашоо келди, ааламдашуу келди. Менин анатомиям астрология ролун аткарыш керек. Мен элчимин, мен ааламдын сөзүмүн, мен арбайдын жүзүмүн, мен табияттын өзөгүмүн деп өзүн башкача жаңыдан кабылдап, ошо психология өзгөрүш керек. Мына могу новая цивилизация деген ошо психологиянын өзгөрүшү керек. Карасаңыз мына, эски цивилизацияда биз адам ойлой берген. Ойлогонумо көргөн эле жашоону ойлоп келген. Эгер бул эски психология цивилизацияда, эски психологияда жашай берсе, ошо өзүм мен кулмун, пендемин, курсак тойгузуш керек эле, үй кылыш керек эле дегенде жашай берсе, анда ар бир үй бүлөдө, ар бир адамдын оору да келет, кырсык да келет, кыйынчылык да келет, акыры өлүм менен бүтүп атат. Жана 70% адам өлүп калат дегенде. Анан аура деген эмне дегенде, мурун сен мына кыз үйдө жүргөндө кыз эле аурасы бар. Турмушка чыкса аурасы өскөрдү, жеңе деп калды бирөөлөр. Бирөөлөр келин деп калды, бирөө аял деп калды, бирөө апа деп калды, өзүн болсо эне сезип калды, жеңе сезип калды, абысын сезип калды. Аурасы өзгөрүп кетти да. Же болбосо адамдын жаны асманга чыкканда арбакка айланып кетти, аурасы өзгөрүп кетти. Көрдүңүзбү? Аурасын алмаштырыш керек. Эмне деген аура? Мен улуумун, мен жаратуучумун, мен куткаруучумун, мен адамзаттын энесимин, атасымын. Мен ошо ааламдан байланыш алып, түндүктүн уугундай болуп, Арсынайдан ушул билгенимди мен керегеге жеткиришим керек. Карапайым элимди куткарып калышым керек деп. Аурасын өзгөртүш керек. Мурунку аурасы эмне болгон? Мен эркекмин, мен аялмын, мен оокат кылайын. Болду, башка аура жок болгон. Адам эмнеге келет бул дүйнөгө? Ажалдан суроодо адам ушу жерде жашап тургунан ааламга кеткенде суроо болот. Сурак деген жанагы суднейден дегендей. Анан ошондо эгер өспөсө кайра эле ошол же табиятка адам кылып жаратып, же болбосо мал жандыкка жаратат. Адамдын башы эмнеге жоопкер деп атпаймынбы? Баш деген ошо баштын иштешине жараша. Биз азыр элди өстүрүп ийсек, ушул башын эле психологиясын өзгөртүп ийсек эле оорудан да кутулган атат, эски жашоодон да кутулган атат. Кыйынчылык, кырсыктан дагы мына ар бир адам, ар бир үй бүлөдө жанын сактап калуу эң чоң маселе дегендей өлүмдөн кутулган атат. Ошон үчүн өлбөстүк, жаратуучулук, коштондук деген алтын доор ушул болуп атат да, түбөлүктүүлүк деген. Башын өстүрүш керек.
Bir жыл Бабанов президентке талапкерлигин койгондо мен ар бир адамды бай кылам деген. Ай байды кой, ал байлыктан өзүң окшоштурба. Мисалга да, мисал үчүн айтып атам. Чыккан мындай сүйлөгөн сөздөрүнө карап айтып атам. Азыр башын байытыш керек, башына энергия топтотуш керек. Ошон үчүн бабалар таш бетине күнбаштын сүрөтүн тартып кеткени, таш бетиндеги күнбаш сүрөттөр бул адамдын жаңы доордо өнүгүүчү эң чоң формуласы болуп калат. Окуу жайларды окутуш керек. Жаңы доор, эски доордун айырмачылыгын, арбай менен адамдын айырмачылыгын, азыркы кризис жашоону, анан өскөн адамда жаңы доордо жаңыча саясат болуп калат. Азыр бирөөлөр сурайт да, ооба мунун баары жакшы экен, а саясат эмне болот депчи. Адамдар улуулук өтсө, улуу адамдар отурса, улуу сөздөр сүйлөйт. Баягы умный адамдар или баардык нерсени маселе болсо да, бизнес болсо дагы жөн эле мирным путем решать этет. Ошол сыяктуу жаңы доордо жаңыча саясат болот. Азыр жаңы саясатчы чыкпайт эскиче. Ак үйдөн деле эч ким чыкпайт. Ана бир көрүнгөн адам жок. Анткени доордун талабы башка болгондон кийин эл өсүп атат дагы, алардын деңгээли ылдый болгондуктан аяктан бир саясатчы чыкпай атат. Ыйманды айтып чыкса дагы, ыйман нурун айтып чыкса дагы, ал жакпайт ал. Ошон үчүн саясат да жаңыча болот. Маданият, мына жаңыча аура, жаңыча психология менен маданият болот. Маданият деген бирине бири мамиле кылуу бул маданият. Маданият кызматкерлери дейт да, ал ырдап коюу маданият эмес ал. Маданият деген маданияттуу мамилечи, кадимки эле мындай маданияттуу болчу дегендей эле кеп да. Азыркы ырчылардын ырдап атканы жаңы доорго туура келбейт. Мисалга Бактияр Токтоев буй дей берип, ыйлай берип, баткен не болуп атат? Анткени адам жаратуучулукка чыгып кеткени, ал жигит өзү түбү баткенден болгондон кийин. Ыйды ыйлаганга болбойт өзү. Эркек эмес, аял ыйлабайт. Буйрубасы айла жок экен, иште калды, сүйүү арманы деп эле ошого буй деп кетеби? Көрдүңүзбү? Ыр өзү аалам жөнүндө, улуулук жөнүндө, чындык жөнүндө болсо, анан гана жаңы доорго жарактуу болот. Маданият да өзгөрөт. Билим берүү азыркы жөн эле болбогон нерсе, бул табылма илимдин эч сыры жок. А табыгы илим татаал. Табыгы илимди окутуш керек. Билим деген ушул. Диндегилер ошо мен илим деп чыкканда айналарды илим деп алыптыр. Диндеги илимдин эч кандай новый цивилизация жөнүндө эчтеке жок. Кайсы тармак болсун, кайсы агым, кайсы секта, не болсо дагы новый цивилизация. Новый цивилизация деген бул илим. Адам кандай жашаш керек? Аурасы кандай болуш керек? Анатомиянын түзүлүшү. Ошондуктан билим алмайынча жаңы доордо эч ким өнүкпөйт. Эскиче кала берет. Жердеги өнүккөн техника, өнүккөн медицина сактай албай аткан кезде анан кайыптан анан кыргыз элинен илим түшүп, анан кайыптан анан Манастын кыргыз эли жомок менен жашаган. Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет адамзатка. Адамзат дүңгүрөп, дүйнө дүңгүрөп жолун таппай калган кезде. Ошондуктан жаңа аурада жашаш керек. Анан адам эмнеге келет экен бул дүйнөгө? Өзөк өстүргөнү, кызмат кылганы. Өзөгүң эмне менен өстү? Табыгы илим менен, жаңыча психология менен, жаңыча аура менен. Мына мен Кудаймын деп бай мамлекетти баскандай, Кудай сынган адамдарды жойгондой, ошо карапайымды, момунду улуулук өткөрүп, периште арбайлык деңгээлге жеткиргендей,
Ар бир адам ошо кызматка өтүш керек. Мугалим деле билим алат, эмне кылат? Мектептин окуусун окутат. Кызмат да. Ошо сыяктуу табыгы илим менен ошо Арстан Алай жалгыз түндүк болсо, жалгыз Кудай болсо, жалгыз ядро болсо, анан президенттер, дүйнө элинин президенттери, саясатчылары, журналисттери, окумуштуулары, историктери, арбайлар анан уук болуп, маалымат алып, же болбосо Арстан Алай ойлонгондо от суу ташап арбай барып иш бүтүргөндөй, булар сөз менен бүтүрүп анан элин, жаштарды, карапайым элин сактап калыш керек. Мына кызмат үчүн келгенсиң, сыйынуу үчүн келген эмессиң, байлык топтогону келген эмессиң, бийликке барып алып өз кызыкчылыгыңды көксөө үчүн келген эмессиң, бирөө элди какшатканы үчүн келген эмессиң. Адам улуу, табият бейиш, арбай тирүү, ушу үч нерсени түшүнсөң, сен воздух турган жерде сен ууру кылбайт элең, ушак айтпайт элең, байлык бийлик үчүн жумшанбайт элең, деги эле бир энергияңды, убактыңды коротпойт элең. Сүйлөсөң чындыкты сүйлөйт элең, сүйлөсөң калыстыкты сүйлөйт элең, сүйлөсөң кылсаң бир ошо улуу кызматыңды, улуу ишиңди кылат элең, улуу сөздү сүйлөйт элең. Үч нерсени эстеп. Баракка жазып келчи. Аалам арбай тирүү, табият бейиш, адам улуу. Ушу үч нерсени. Мына бул илим. Бул өзүн таануу. Ошондо гана анан адам улуу экенин билгенде, эшиктеги ит да айтып атат. Ээси бар, ээсине карап сөөк ташта деп атат. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнүн кудуретти, кереметти, сыйкырды, жоопкерчиликти баарын берди. Ошон үчүн эненин тилеги бат кабыл болот, каргышы да кабыл болот. Көрдүңүзбү? Эненин башынан аттап өткөндөр бар, энесин уруп аткандар бар. Кыргыз ошон үчүн улуу эл, ошон үчүн айткан да, кыздын 40 жашы улуу. Кыздын 40, төргө тур, кедей болуп калабыз. Кыз баланы урубай, томояк болуп каласың, эчтекең жок болуп калат. Көрдүңүзбү? Кыз Кудай жаратканда периште кылып туруп, өзүнүнки аялды берген. Жердин Кудайы аял, мындайча айтканда. Аялдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө, жегич, ириткич, жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Эки бир тууганды чабыштырып салган эмне? Ошо абысын, аял, ушактарды таратып, көрдүңүзбү? Аял ушунча жоопкер экен. Ошондуктан анан эмнеге келиптир? Өскөн өзөгү бар адам элди өстүрүп кетет экен. Ааламга жагат экен, адамзатты куткарат экен. Кызматка эле келгенсиң, бир эки эле нерсеге келгенсиң. Өзөк өстүргөнү, кызмат кылганы. Өзөгүңдү эмнеден өстүрөсүң? Жерден илим ал, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал, бирөөнүн түшүнөн сабак ал. Анан билимдүү адам жаштарды бийликке койсо, жаштарың башынан башы быша элек да. Ката элек да. Сайыз убагында жашты койчу эмес бийликке. Өсчү да, лейтенант, старший лейтенант болуп мисалга. Анан башы бышканда анан ал жаңылбайт да, улуу адам жаңылбайт. Анткени практикасы бар, билими бар, көптү көрдү, психолог, кыйынчылыкты көрдү, оорчулукту көрдү, кичик да болуп көргөн, жаңылып да көргөн. Ошол сымал кызмат кылганы келдиң. Эмне? Өскөн өзөгүң менен. Эгер кызмат кыла албасаң, анда сенин өлгөндө жаның итке, битке, керек болсо бир клеткалуу жандык айланып калат. Мына, эмнени эстешиңер керек? Үч нерсени. Аалам, адам улуу экен, адам, ар бир адам улуу. Анткени ошо анатомиясы, астрологиядан периштеден жаралып атпайбы? Бейиш, өзү табият бейиш.
Jannat dүйнөдөгү бейишти кое тур, сен могу дүйнөнү бейиш деп жаша. Баала, табиатты баала, отту, сууну, ташты, абаны баала. Жеренени, тоону, сууну. Анан арбай түрү, аалам тирүү, жок эмес, өлүк эмес. Арбай тирүү экенин билсең, сен улуу экениңди билесиң. Мен арбайдай болот турбаймынбы? Же адам өскөндө арбайга болот турбайбы деген. Бул мен сүйлөп аткан коомдогу кризистен чыгарып кетүү үчүн сүйлөп атам. Бул дин эмес, бир нерсе деп эле. 4 катын мынтип жашаш керек, 5 катын менен мынтип жашаш керек деген эле маселе эмес бул. Катынды коюп тур, эрди коюп тур. Эң башкысы өзүңөн башта, башың эмнеге берилиптир? Ашказаның, бооруң, керек болсо жан жериңе чейин талдап чык. Башымды туура пайдаланып атамбы? Жанымды туура пайдаланып атамбы? Танымды туура пайдаланып атамбы? Кийин мезгил өтүп кетсе мен өкүнүп калбаймынбы? Табыгы илим эмне экен? Естественный илим. Табылма илим эмне экен? Искусственный илим. Экөөнүн айырмачылыгын кара. Кайсынысы чындык, кайсынысы полезный, кайсынысы түбөлүктүү? Мына ушул эле нерсени үйүңүзгө илип алыңыз. Мындан ашык деле, сөздүн деле, теманын деле кереги жок. Мына паспортуңду берчи илгери, сүрөтүң, туулган жылың, фамилияң, атың. Аркаңда пропискаң, ар жагыңда үй бүлөң, семейный положение. Болуптур. Пропискаңыз бар экен. Семейный положенияңыз, жылыңыз мына турат. Ошо сыяктуу эле паспортуңар эле ушул. Адам эмнеге келиптир? Өзөк өстүргөнү келген, кызматка келген. Адамдын анатомиясы эмнеден жаралыптыр? Астрологиядан. Жаңы доордо эмне кылыш керек экен? Периште арбайдын ролун аткарыш керек экен. Мурун 21-кылымга чейин аял эркек ролун аткарып келиптир адамдын таны, тону. Эми жаңы доордо периште арбаймын деген психологияда, аурада жашаш керек. Болбосо жаңы ар бир үйдө, ар бир адам жанын сактап калуу эң чоң оор маселе. Табыгы илимди балаңа да, кызыңа да, келиниңе да окутканга милдеттүүсүң. Болбосо алар кырсыктап барат дагы жаны ит битке айланып кетет. Эмнеге итке, битке жана башкага айланып кетет дегенде, аларда баш жок. Адамдыкындай башы эмнеге иштейт? Түлкү мүмкүн ойлошу мүмкүн, бир чирик эт таап алсам деп, ошону ойлошу мүмкүн. Карышкы бир койду жыгып алайын дейт. Жылаан сойлоп барып конуп бакка, чымчык учканда ошону жейин дейт. Амалы ошого гана иштейт. Жан сактоого үчүн жашап калат алар. Алар ааламдын астында эч качан жоопкер болбой калат. Анан алар бирин-бири өлтүрөт, бирин-бири жейт, алар жан сактоо үчүн. Анан жегенден кийин эмне болот? Заң болуп чыгат дагы, ал гүлгө айланат. Ал жан. Же болбосо сөөгү калды талаада. Койдумбу? Карышкыр жеди калды. Эмнеге айланды? Гүлгө айланды. Же болбосо бадалбак болду, эртең өрт болду, эмнеге айланды? Гүлгө айланды. Ошентип туруп Кудай берген танды, Кудай берген жанды адамга, аны өспөй калып, бу жерде ошо биттей жашап алып, иттей жашап алган адамдар момун өстө жанагы кинолордо деле айтат, пёс деп, сен паланчанын пёсусуң деп коет, итисиң дегендей. Ошонун эле сөзүн сүйлөйсүң дейт. Ошол аң сезими пас адамдар жер жашоодо кор болот. Коргонуу үчүн, байлык топтоо үчүн, байлыгын сактоо үчүн кошоматчы болот. Ошо иттей эле деп үрүп чыга калат. Сооронбайды ааламдан байланыш болгон го. Арстаналай ааламга тең ак күч, Сооронбай мите кара бит депчи. Ой деп калган, башканы да окшоп кетеби, кебетеси да окшоп кетеби. Демек кийинки жашоосу ошого окшош. Бирөөнүн коюна кирип алды Атамбаевдин. Мисалга айтып атам бул нерсенин баары. Ушу сахна экен да, бул дүйнө мына жердин үстүндө сахна экен деле, ошол жерден тагдырың чечилип калат.
Алты катарга ааламга кетүү бул урмат экен, сый экен. Ошон үчүн баатырлар кеткен экен жерде, агартуучулар кетиптир, аалымдар кеткенби, пайгамбарлардан орду бар ааламда. Адам атабы не, баатырлардын орду бар. Олиялардын, байлардын орду жок аякта. Ошон үчүн бай мактанса бир жуттук деген ошол да. Бай ал бир туяк эле санайт. Eskиче тил менен айтканда, мүмкүн азыр бир пулдун кулудур, алчы Кудайдын да кулу эмес ал. Пулдун кулу. Ал эмне болот? Эртең жаны ылдый түшүп кетет. Ар жакта эмне болот? Анда уже баш берилбейт, кара куш мээ жок деле, анда жан сактоо үчүн. Анда жейт, бирин-бири жейт дагы, ичегисине кирет, заң болуп жерге түшөт, күлгө айланат. Таны да жоюлду, жаны да жоюлду. Ошондуктан орустар тарткан кино бар өзү. Террористский группа меч деп биринчи, экинчиси менен. Ошондо айтып атат. Жегендерди, судья, наркодилерлерди ошол группа милицияда, боевой точкада служба кылгандар кийин биригип алып, кордук көрүп ошолордон жумуштан бошотуп салып, генералдар мафиянын башына отуруп алгандан ошолор топтолот дагы. Анын ичинде снайпери бар, анын ичинде башка бийти бар, анын ичинде хирургдары бар дегендей. Анан адамды айтат, биз адам өлтүрүп атпайбызбы десе, жок дейт, биз өлтүргөн жокпуз. Бул приговор, это не убийство дейт. Бул биз өлүм жазасын буйруп атабыз деп атат. Аны карапайым эл аябай колдойт. Себеби мечтин командасы өлтүргөндө мындай картаны калтырып кетет. Муну меч өлтүрдү деп эле журнал чыгарып, карапайым эл колдойт. Ошол сымал азыр жеген ичкендерди ааламды күчтөр өлтүрүүдө десек болот. Жердик жашаганды. Карасаңыз, карапайым эл сүйбөй атат, ошондой жегендерди, ичкендерди, алдагандарды. Анан аалам күчтөрү сүйөбү аларды. Анан айтып атат. Биз өлтүрүп атпайбызбы адамды десе, Макс деген жетекчиси айтып атат. Жок дейт. Муну өлтүрбөсөк, мунун арамдыгы, злойсу, ошо жеп ичкени эч качан жоюлбайт, оңолбойт, агарбайт деп атат. Андан көрө өлтүрүп салсак, бул приговор ба, соттон эле приговор чыгаргандай. Ошондон анан арамдыгы, алдамчылыгы, каралыгы, жеп ичкендиги, элди бурмалаганы жоюлуп кетип атат деп атат. Да кара күч менен атып өлтүрүп атат. Эми караңгы күчтөр келди дагы, ошондуктан акка айланбасаңар, өзүңөрдү тааныбасаңар, ар бир адамдын жанын сактап калуу ошо приговор болгондой эле аалам жактан приговор болгону калды. Бул решение кетип калды. Бул артка кайтарылбайт. Анткени ошол тамган мыйзамдар тамган, мындай жанган мыйзамдар эч качан өчпөйт. Мына алар жанган мыйзамдар. Өчкөн мыйзамдар эч качан тамбайт. Эски чечилип кетти ошо адамдын тагдыры. 30% адамзат калат дегенде эмне болуп жашагандар? Арбай периштелик, ошо мен Кудаймын дегендей, Кудай бирөө болсо калган ошо арбай периште болуп, жаңыча жашап, илимин алып, жаңыча кызмат кылып, жерде ойлогон жокмун. Мага азыр байлык берсең да албайм, мага кереги жок. Бийлик берсең да албайм, мага кереги жок. Ал жеке башыма кереги жок, бала чакама да кереги жок мага. Ал эл үчүн иштеш керек ошо бийлик дагы. Эл байлыгы элге, эл бийлиги элге иштеш керек. Ошондуктан дүйнөдө кыйроо болот эми. Анткени дүйнө ушу психологияда жашап атат, дүйнө эли. Батыш эли. Америка, Кытай, Россия, Турция, Европа деп атканыбыз ошодо, ошонун баары эле ылдый түшөт дагы, арга жок, кырылып, кырсыктап, кризиске такалып, дини да жардам бербей, бийлиги дагы акчасы да, амалы да жардам бербей, анан акыры анан ошондо кыргыз дүйнөнү башкарат дегендей, анан жаңы Кудайга, кыргыз элине келип туруп анан
кутулат, жаңыча жашап, жаңы психология менен жашап, жаңы цивилизация менен жашабынан кутулат. Жаңы аурада, жаңы психологияда болуп. Арбай тирүү экенин, табият бейиш экенин, адам улуу экенин билип анан кутулат. Анан кыргыз капа болуп атам. Кече ойлондум. Ошо кыргызга ааламдан буйрулуп адам келип, куткарып калайын десе, көз көрүнө выбор кылып алдыңар, шайлап алдыңар. Мактап, жакатап, фергерден аттырып, шампандан аттырып, башыңарга көтөрүп эми жердик менде кайнатсын силерди, ар бири кубаласын. Жериңер сатылса, кайтарабыз акыры. Шарт окуйбуз да. Болбосо жазалайбыз да. Өзбек элиби, тажик элиби, казак элиби, анткени кыргыз улуу экенин, кыргыз жери нур энергияга толгонун, кыргыз эли улуу жолун таппаса, бук болуп, бунт чыгарып, маселеге өйө берерин. Эмнеге ошо жер сатылып атат, эмнеге элди өйдөлдөй болуп атат дегенде, кырсык өзүн, адам, кыргыз өзүн тааныбай, ааламдык милдетин, кызматын билбегендиктен анан Кудайдын ачыктан эскертүүсү кырсык болуп атат. Бул кырсыгы. Анан башка жолго түшүп алсыңар. Эмне кылыш керек? Жаңы Кудай эмне кылыш керек? Аалам эмне кылыш керек? Чыкпады мына, представители катары чыкты, жаңы Кудай чыкты. Бир эмес, 3 жолу выборго чыкты. Менин сөзүм анда теледебатта айткан сөздөрүм түшүнүксүз болгон. Бүгүн көзүңөргө кадимгидей эле көрүнүш болуп атат, кошо мен айткандын баары. Башыбызга улуу адам бармайынча, башка улуттар баалабайт. Армияң эч качан жардам бербейт чек арада десем, таң калышып койгон. Ошондой эле болду го. Армия эмес, заставаны басып алды. Экономика качан көтөрүлөт дейт. Экономиканы ар кандай көтөрөбүз деп. Анда мен айттым, экономика өзүнөн өзү көтөрүлмөк. Эгер Бакиев урдап кетпесе, миллиардтаган, Акаев урдап кетпесе, Атамбаев, Сокелер басып албаса, бүгүнкү күндө эле ошол болуп атат. Ошондуктан улуу кыргыз бийик ой айтып бийлик кылат дегендей, мен ошо бийик ойлорду айтам. Майда сөздү сүйлөө, бул жөн эле бир мисал катары гана келтирем. Ошо сүйлөп коюу, ошон үчүн тилди, ошон үчүн башты, ошон үчүн духту берген, бул жаңы Кудайдын милдети өстүрүп кетүү, адамзатка эне катары, ата катары кароо, куткарып калуу, доордун талабын жеткирүү, жолун көрсөтүү, кабыл алуу, коштоо, талкуулоо, бул ар бир адамдын милдети болчу. Анан эми эски жашоодон чыкпасаң, эски жашоодон азыр эски түшүнүңөн кете берсең, эмне болот экен? Мына эски түшүнүңдө кете берсең, оору, кырсык, психологияң бузулат, нерв болосуң, эмоцияга түшөсүң, себиресиң, үйдө бирөө өлөт, жакын өлөт, анан дагы эмоцияга түшөсүң, ушул эле калды. Жаңыча психологияга ауырага өтсөң, бул бүтүп аткан доор турбайбы дейсиң. Мен улуу турбаймынбы? Мен деятельностьум алмашкан турбайбы? Мен кесибим алмашкан турбайбы? Биз кыргыз оокат кылганды коюп, бизге эчтеке эле буйрубаптыр. Жерибизде деле жыргаткан эгин-тегин чыкпайт экен, батыштагыдай. Нефти газ чыкпайт экен, эң керектүү болгон. Биз башкага эле буйрулган турбайбыз. Биз ошо арбай периштенин ролун аткарып эле адамзатты куткарып калышыбыз керек турбайбы? Кудайды таанып эле. Ушул адам өскөндө арбайга периштеге айланып атса, ошо аалам жерде жашап өткөн, вселенный жерде жашап өткөн, 7 катар аалам жерде жашап өткөн адамдардын рухунан куралган болсо, адам ошо арбайга айланып атса, анан арбай кантип адам боло албайт. Анан келди жерге. Ошон үчүн көз көрүнө жан кийип алса, бирөөнү өлтүрүп коет да.
жан келип алса ачууланат, жан келип алса баягы жин тийди дегендей эле жан кирсе жин кирди болот да. Ошондуктан башка багытыңар жок. Мен кечиккен жокмун. Кечигип аткан адам бул силер кызмат кылбасаңар мына Азаттык жабылды, анан да бирдеме жабылды, журналисттер кырсыктап атат. Сен могу чыныгыны жеткирбей эле жөн эле көчөдөгү ушак деле айтып атасың да. Бүгүнкү көчөдөгү ушак ал калып кала берет. Мынабу чындык, бул келечектин жолу. Сенин келечегиң, элдин келечеги. Сен ошонду утуша алат элең, элди өстүрүбүйсүң, ал бийлигиң өсүнө эле калып калмак. Эл өсүп алса, ошол күнү эл өскөндө эле ал эволюция өзүнөн өзү эле болот. Элдин өсүүсүндө азыр. Эл өссө, маданият да өзгөрмөк. Саясат да өзгөрмөк. Билим берүү, медицина да өзгөрмөк. Көз караш өзгөрмөк. Психология өзгөрмөк да, мындайча айткандачы. Анан ошол аурага жеткен адам анан оорубайт, кырсыкпайт, майдаланбайт. Жана мен айткандай, согуштан келген ветерандар мына эле дагы эле бар. Андан бери 80-90 жыл өтсө дагы. Эмнеге деп ойлонсоң, согушта канды көрдү ал. Согушта өлүмдү көрдү, кан тебелеп өттү. Тосоктон келди да бул дүйнө тынчтык, бейиште ошон үчүн жыргап жашады. Сиз дагы азыр оорчулукту көргөндөн анан бейишти көздөй, жаңы доорду көздөй, жаңы психология, жаңы цивилизацияны көздөй качасыз да. Мунун баары бекер болуп аткан жок. Ошондуктан ким кырсыгып атса, ойлоңуздар, мен кызмат кылганы келгем ошону билбей, өзөгүм өспөй кырсыктап атам деп. Балаңбы, кызыңбы, келиниңби, элиң кырсыктап атса дагы, кызмат кылганы келген, кызматын кылбай, өзөгү өспөй, ошон үчүн кырсыктап атат деп эле. Причинасы эле бирөө. Анан ак үй көк үйдөн эле көп көрө бербегиле, өзүңөрдөн көргүлө биринчи. Ак үй көк үйдөгүлөр кайра эле ошол эл арасы, эл кандай, мындайча айтканда эл жинди болсо, жиндилерден жиндилер чыгат да. Эл бийик болсо, бийиктер ыйыктардан ыйыктык чыгат эле да. Алтындан алтын чыгат да. Темирден темир чыгат да. Бирөөнү жаман дегенге болбойт. Себеби анын чөйрөсү ошондой болуп калды. Ошол эле чөйрөдөн чыгарып башкага алып барып койсоң, ал керекке жарачу, астыга турчу адам болуп берет. Эмнеге армияга алып барып алып тарбиялайт? Ошол сыяктуу эле биринчи эмнеден кетип атат дегенде, коомдон кетип атат. Башчыдан кетип атат, саясатчылардан, анткени ошолор кармап туруп атат да, оңго солго. Анан балдар бактысыз болуп калса, эн атанын ааламда оорду оорубой калат. Себеби багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды дегендей, эн ата да кеп, улуулар да кеп, кошоматчы болду, калпычы болду, эки жүздүү болду. Аалам жөнүндө адам улуу экенин, арбай тирүү экенин билбей, ылдыйлап кетти. Көрөр күнүбүз көп астыда. Ойго келбеген иштер, жомок окшогон жашоолор башталат. Өскөнгө аракет кылыңыздар. Өзөгүңөрдү, башыңарды өстүргөнгө, жан дүйнөңөрдү өстүргөнгө аракет кылгыла. Жан өссө, ашу акыл аркылуу, уккан аркылуу, жазган аркылуу, окуган аркылуу өсөт дагы, жан бийик дүйнөгө кетет. Ошол аң сезими канчалык бийик болсо, могу жашоодо эле иттей кошоматчы болбой, үрөөнчөк болбой, тажаал болбой. Ошо бийик, арбайдай жашоо болот ушул жерде эле. Ошого жараша ырыскы болот, ошого жараша иши болот, ошого жараша ниетине жараша, ошого жараша күн көрөт, ошого жараша урмат болот, сый болот. Ошондуктан өзөгүңөрдү өстүргүлө. Психологияңарды, аураңарды алмаштыргыла. Башка багыт жок. Бул сөздөрдү түшүнбөсөң, мезгили келет түшүнөсүң, бирок ошондо аябай өкүнөсүң. Мен кечигипмин, энергиямды коротупмун, убактымды коротуп турмун. Акчамды жөнөбүр медицинага жумшап коюпмун, жөн убактылуу эле.
ай деп таптап койгонун андан деле айыкпапмын дейсиң. Андан көрөк мен жаңыча баштасам ошонун баары калып калмак экен. Психологиям өзү эле оору жок экен да, ошо нервтен эле болуп аткан турбайбы, оорум деп түшүнөсүз. Ушул эле могу чөйрөдөн чыга калсам мен баладан кутулуп кетмек турбаймынбы, ошол чөйрөгө эле бир саска кирип алган турбаймынбы деп каласыздар. Көрүңүздөр көптү.